НАТОнун колдоосу жана Тилмеч борбору ишке ашырган ардактуу эс алууга чыкчу аскер кызматкерлеринин компьютердик курстары быйыл Бишкек, Талас жана Токмок шаарларында кайрадан жаңы топторду алды. Аскер институтунун башчысынын окуу жана илим бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Тайырбек Мадымаров бул окуу курсуна келип компьютерди өздөштүрүүнү максаттап келген. Анын айтымында аскер кызматынан пенсияга чыккан мезгилде бул жерден алган билими менен кайрадан жаңы иштерге жол ачмакчы. Жакында пенсияга чыгабыз. Жашыбыздын пенсияга чыга турган жашка жеткенибизге байланыштуу ошол аскер кызматкерлерине могу Государственный комитет по делам обороныдан бизге кабар келген. Каалоочулар ушул проектке жазылып, анан дополнительную подготовку пройти и получить специальность для того, чтобы садаптироваться к гражданской жизни во время пенсии. Да? Эске салсак, Кыргызстандын пенсия курагына жетип калган аскер кызматкерлери үчүн НАТОнун көмөгү менен атайын курстар уюштурулуп келет. Анын максаты кызматын аяктап, пенсияга чыккан же чыгарына аз калган аскер адамдарын кадимки жарандык турмушка адаптациялоо. Башкача айтканда, алар жеке ишкерлик кылуу тууралуу тажрыйбаларды алып, мугалимдик, веб-дизайнер сыяктуу кесиптерди үйрөнүшөт. 50 жашында жеткен пенсияга, ошондо дагы абдан ойлоносуң. Кетсе эмне болот, эртең эмне болот деген. Азыр буларга андай эме жок. Бул программа буларды окутат, үйрөтөт. Англис тили боюнча, компьютер боюнча, финансы боюнча булар окуп жаш кезинде дагы гражданский жумуштан өзлөрүнүн ордун таба алышат. 2011-жылдан бери жыл сайын жүздөгөн аскер кызматкерлери Жалал-Абад, Ош, Талас, Баткен, Нарын жана Бишкек шаарларында англис тили, компьютердик сабаттуулук, ишкердик, туризм багытында кошумча билим алып келишет. НАТОнун бул программасы кызматтан кеткен аскерлерди колдоо багытында ишке ашырылууда. Офицерлер бир нече айлык курстан кийин атайын сертификат жана кошумча адистикке ээ болушат. Жарандык жашоого өтүшү бул өзүнчө бир оор процесс болуп саналат да. Ошондой учурда булга окшогон компьютердик курстар, англис тилин үйрөтүү курстары булар негизинен баягы социалдык турмушка, жарандык жашоого адаптацияланганга бир жеңилдик берет да, жакшылык берет. Ошон үчүн бул курстун пайдалуу жактарын өзүбүз акыркы убактарда бул курсту бүтүргөн аскер кызматкерлеринин пенсияда кийинки жашоолорун көрүп түшүнүп атабыз. Бул окуу курсунун окутуучуларынын айтымында 2010-жылдан бери НАТОнун колдоосу менен 1200дөн ашуун офицер кошумча адистик алышты. Алдыдагы 3 айда дагы 120дан ашуун аскер кызматкери билим алышат.